Шайлоо мезгилинде шайлоочулар участкалык шайлоо комиссияларына же болбосо шайлоочулардын мамлекеттик тизме порталына кайрылышып, өздөрүн шайлоо тизмелеринен текшерип алса болот. Участкалык шайлоо комиссиялары өздөрүнө тийиштүү шайлоо участкаларынын аймагында жашаган шайлоочулардын алдын ала тизмесин добуш берүү күнүнө чейин 70 календардык күн мурда илип коюуга милдеттүү. Ар бир шайлоочу кандай гана каталар же так эместиктер болбосун таап калса, ошондой эле өзүн шайлоочулардын алдын ала түзүлгөн тизмесинен таба албаса, добуш берүү күнүнө 15 календардык күн калганга чейин тийиштүү участкалык шайлоо комиссиясына арыз менен кайрылууга укуктуу. Документтерди тастыктаган көчүрмөлөрдүн тиркемелери менен шайлоочу биометрикалык идентификациялоодон өтөт. Арызды толтуруунун туура экендигин жана арызда көрсөтүлгөн маалыматтардын паспорттагы маалыматтар менен туура келгендигин текшергенден кийин, ошондой эле идентификациядан өткөн шартта участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөсү шайлоочуга арызды иштеп чыгуу статусун тактаган маалыматтар менен бирге айрып алынуучу талонду тапшырат. Тийиштүү УШКда шайлоочу шайлоочулардын тизмесинде жок болуп калган учурда участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөсү шайлоочуну биометрикалык маалыматтарды тапшыруу жана аны шайлоочулардын тизмесине кошуу үчүн жакын турган биометрикалык маалыматтарды чогулткан пунктка жөнөтөт. Шайлоочу ошондой эле өзү тууралуу маалыматтарды шайлоочулардын тизме мамлекеттик порталында текшере алат. Шайлоочулардын тизме мамлекеттик порталында көрүүгө мүмкүн болгон шайлоочулардын тизмеси өзүндө участканын номерин, аты жөнүн жана шайлоочунун орун которуу таржымалын камтыйт. Шайлоочу ошондой эле мыйзамдарда белгиленген тартипте авторлаштыруудан өтүү менен мамлекеттик порталдагы шайлоочунун кабинети сервиси аркылуу электрондук түрдө арыз берүүгө укуктуу. Кагаз түрүндөгү же электрондук түрдөгү арыздарды иштеп чыгуу шайлоочунун арызында көрсөтүлгөн дарек жана же байланыш даректери боюнча арыз кабыл алынган күндөн тартып 7 календардык күндөн кеч эмес жооп берилет.